Мектеп 5 жылда ар тармактуу ийгиликтерге жетти. Бул аралыкта өлкө боюнча 20дан ашык филиалдар ачылды. Билим борборунда 1-класстан 4-класска чейин мамлекеттик программа, 5-класстан тартып эл аралык билим берүү системасы менен окутулат. Быйыл эл аралык олимпиадаларда жакшы эң алдыңкы орундарды ээлешти. Андан сырткары өзүңүздөргө белгилүү болгондо Америкага 36 балабыз барып олимпиадага катышып келди. Ал жактан жакшы жыйынтыктарды алдыңкы орундарды алып келишти. Жалпысынан жакшы болду. Андан сырткары дагы негизинен балдарыбызга бул жылы биз көбүрөөк тарбиялык багытта иштедик. Бир эле тарбиялык багытта балдар үчүн эмес, ата энелер үчүн дагы тынбай семинарларды өткөздүк. Себеби дегенде бала тарбиялап коюу менен маселе чечилбейт экен. Алгач ата энени да тарбиялаганга туура келди. Учурда мектепте 500дөн ашык бала билим алат. Азыр заман талабына жараша дүйнөлүк маалыматтын 98% англис тилин билген окуучу кабыл алгандыктан балдар 3 тилде окуп, окууну аяктаганда Android, Photoshop программаларын эркин өздөштүрүп, коомго керектүү адистиктерге даяр болуп чыгат. Андыктан көпчүлүк ата энелер балдарын ушул мектепке берүүгө кызыктар. Мен 2 балам окуйт. Ачылган жылынан баштап мен баламды бергенбиз бул мектепке. Анан 2-класста дагы кызым окуйт. Мектеп бизге аябай жагат. Балдарды ар жактан билим жагынан аябай өнүктүрүп эме берип атат. Балдарыбыз аябай кызыгып мектепке келип атышат. Балдарымдын ошолордун карап сабакка даярданып атканын көрүп, алардын компьютер менен иштеп атканын көрүп, аларды дайым ушу мугалимдер жагынан катуу контроль болуп турганын сезип, анан өзүм да кубанып турам. Ушул жерде менин оюмча ушу директору жаш, бирок абдан кыйын бала. Мугалимдер жамааты ар бир баланын жөндөмүнө жараша өзгөчө мамиле жасап, анын кызыккан багытын өркүндөтүүгө жардам берет. Сабактар стандарттык программадан сырткары кызыктуу оюндар, дем берүүчү сынактар менен эркин баарлашуу иретинде өткөндүктөн окуучулар тажабай дайыма жаңы нерселерди үйрөнүүгө умтулушат. Бул сертификаттардын ээлерине атайын скидкалар. Окуучуларды кызыктыруу үчүн жыл сайын мыкты окуучуларга жеңилдиктер берилет. Алар окуудагы жетишкендиги менен айырмалангандар. Жыл бою жигердүү катышып, жогорку упай топтогондор түрдүү иримдерге барууга жана башка артыкчылыктарга ээ болушат. Билим берүү уясынын башкы максаты келечек муунга заман талабынан артта калбагандай татыктуу билим берип коомго кошуу. Элиза Нурматова, Руслан Сабатаров, Фало Тоо 24.